Жаңы фонтандарды ишке киргизүү аземине Ала Тоо аянтына 15 миңге жакын адам катышты. Жаңы фонтандарды ишке киргизүү аземинде Ала Тоо аянтына 15 миңге жакын адам катышты деп билдирди Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Иш-чарадан кийин тазалоо иштерине тазалык ишканасынын 15 кызматкери жана 3 атайын техника тартылды. Борбордук аянттан 4 тонна таштанды чыгарылды. Мэрия буга чейин окуядан кийин Ала Тоо аянтынан 20-30 тонна таштанды чыгарылганын белгиледи. Бул Борбор калаада массалык иш-чараларда өткөрүү маданияты өскөнүн кабар берет деп кошумчалады мэрия. Маалымат блогы аралаш маалыматтар. Мурунку аялын көчөдө сабаган киши милицияга жеткирилди. 21 сентябрда саат 15:30 жүзеки кызматына бир киши аялды сабап жатканы боюнча маалымат түшкөн. Жерине барган милиция 34 жаштагы АУ 36 жаштагы мурдагы аялы азы менен уруша кетип, аны сабап жатканы аныкталган. Зордук көрсөткөн адам милицияга жеткирилип, аял арыз жазганы айтылды. Маалымат блогы Спутник AG. Түштүк Африка Республикасында күтүүсүз жааган кардан улам жолдор жабылып, коммуналдык кызматтардын иши үзгүлүккө учурады. Маанилүү делген трассада кыймыл токтоп, жабыр тарткандарды издөө үчүн армия тартылууда. Маалымат блогы Спутник AG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Казакстанда абакта жаңжал чыгып эки аскер, бир кызматкер жабыркады. Казакстандын түштүгүндөгү Түркистан облусуна колониялардын биринде жаңжал чыгып, анын кесепетинен Улуттук гвардиянын 2 жоокери жана мекеменин бир кызматкери жабыркаган. Башкармалык соттолгондордун тобу камакта кармоо режимине макул болбогондуктан баш ийбөөчүлүк көрсөтүшкөнүн билдирди. Учурда колонияда абал турукташып калды. Ал жакта жаза түзөтүү системасынын төрагасы, Улуттук гвардиянын кызматкерлери жана көзөмөл органдары бар. Окуя Ленгер шаарында колонияда болгонун Орда Кейзи жазды. Анын айтымында жазык аткаруу тутумунун бөлүм кызматкерлери тарабынан наркологиялык текшерүү жүргүзүлүп, бул соттолгондордун нараазычылыгын жаратып, алар электр трансформаторлорун өрттөшкөн. Жаңжалга 400дөй адам катышкан, ал эми колонияда жалпысынан 700дөй соттолуучу бар болгон. Маалымат блогы Кактус Медиа. УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев жол инспекторлоруна эскертүү берди. Ташиев Портер унаасынан түшө калып, инспекторлорду чучутту. Соц тармакта Камчыбек Ташиев жол коопсуздугун камсыздап жаткан кызматкерлерди иш үстүндө текшерип жаткан видео тарады. Анда Ташиев мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө зарылдыгын катуу эскертип, соңунда Портер унаасына түшүп кеткен. Маалыматта ал Жалал Абадта жүргүзүлүп жаткан курулуш иштерин текшерип жүргөнү айтылат. Сыранып алып келе. Сен неге келдің? Неге келдің? Какой иште? Ана? Ошо келди. Каерде? Ошо тәки. Жоқ, бұл жақ тоқтатып берейік қойса. Evet, bu сыранып алып келди. Атасын беріп, тынымсыз жоқ болды. Жоқ, бұл жақ сыранып. Егерде Қапыстан бенті құралғанын ады, башқа прокуратурадан жол қататты. Ona köy adamların konuşun kararlar. Uzak sıranı okuyla. Oşo karasıda. Sen emniyet oturasın ya, bunun içinde kim oturdu? Burada kaçan değil mi? Vacidi. Oşo vacidi. Bunu maçta sisteye geldi. Tutuldu. O var. Kararın. Şimdi. Kapı olsun. Oldu. Nakıl mı? Cakaray. Evet. İşte tamam değil mi? Oldu şimdi. Emre Allah. Batır olsun. Atın gel. Temiz. Oldu. Ana baba, evet.